Sen bular менен жеңилирээк иштеген, Абдулла. Раз, два, три, четыре. Абля, зөт. Арестан. Четверкабыз. Катарга тур, катарга. Так, жок. Азиз, Марсель чык. Азиз, Марсель, Байел, Нурел. Бири-бириң менен жеңил иштегиле. Силер мына 4 таңсыңар. Макулбу? Бүгүн 5 раунд иштейбиз. 5 раунд условный вольный бой, шарттоо көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биринчи раунд балдар. Оң колун плотный защитада сол менен, макулбу? Башына ауыр, ичине ауыр аралаштырып, эки жакка уклондор, мироктор, өзүң урдуртпайсың, көбүрөөк парага удар жасайбыз балдар. Даярдандык. Биринчи раунд. Бокс. Убакыт кетти. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз мындан бир топ жыл мурун ушул Бегеназ агайыбызды телеге тартканбыз. Андан бери дагы бир канча ийгиликтерине соц тармактан ушул спортчулардан угуп бөө келип атабыз. Кандай ийгиликтер болду ошодон бери? Ошодон бери Кудайга шүгүр ийгиликтер аябай көп болду. Бизде дүйнөлүк чемпионаттан окуучубуз, өзүн тарбияланган окуучу Сейитбел Мунарбек коло медалды багындырып келди. Бул Ошто биринчи ирет болуп жатат бокс боюнча студенттер арасында. Алгачкы жолу. Алгачкы жол. Жана ошондой эле эки окуучубуз Карыбеков Данияр менен Хакимов Аброр кикбоксинг боюнча Азия чемпиону болушту. Эл аралык даражада спорттун чебери нормативин толтурушту. Жана ошол эле Хакимов Аброр дүйнөлүк чемпионатта дагы 3-чү орунду быйыл багындырып келди. Сейитбел Мунарбек бизде Кыргызстандын чемпиону болду чоңдордун арасында. Жана ошол турнирдин эң мыкты мушкери деп таанылды. Азыр буюрса дагы чоң ийгиликтерге жетишкен аракет кылып жатабыз. Башкыруучу өзү ийгиликке жетип башта спортчу учурунда. Бул башка болсо керек. Анан окуучусун жеткириш аябай татаал болсо керек. Боюнча. Ооба. Оюңуз сиздин оюңуз суруу эле окуучу менен иштеш бул өзүнчө бир кандай десем, чыгармачылык ишке окшош да. Ал башка адам да. Ал башка адам. Аны сен нөлдөн баштайсың. Эчтекени билип, мындайча айтканда балапан кезинде аласың, бүт нерсени үйрөтүп, көкөлөтүп учуруп коесуң, чыгарып коесуң. Өзүңдүн тажрыйбаң менен, бала менен иштеп. Мына 3-чү, акыркы 3-чү раунд. Бизакта Кыргызстанда биздин мекендештерден кырууда. Мына акырын темп көтөрүп. Ушунда ойнопой. Жакшы. Ойнор, жакшы. Молодец, кел. 10 секунд, иштеп кой, кел. Жакшы, ур. Тамай тийгизген болсо, бул беттешүүдө Сейитбек менен жеңишке жетишти деп айтсак болот. Так, бой isteyeni, düşünürler mi? İzleyeni altında bir paran elesteti. Jön ele vurdu emez, kızığı berilip durup, yaşta kaydı, özün gülükönmen boks taşağız. Söyleştik mi? Kalan, dayandık, sıra stoyka tur dayandık degeni. Birinci round, boks geldi. Bundan şöyle ekrana. Özün gülü, ay. İçeri. Siri geçti. İçeride durma. Canım, şunu da oyna. Nesten normal çocuklarda. Har bir bala özü жүрөгүндө жактырган спорту болот. Ошол мисалы Криштиану Роналду бул футболдон аты чыккан. Ал Роналдуну биз бокска сала турган болсок кечиресиздер. 1 минутта чыдабаса керек. Ошондой эле Тайсонду бокстан таныйбыз. Тайсон деген. Аны футболго чыгарсаңыз кечиресиздер. Футбол ойнай албайт. Ошондой эле баланын жүрөгүндө өзүнүн бир спорт жактырган спорту болот. Ошол спортко карап келет. Биздин залга келген балдар да бул бокстан сыртта сүрөт турат. Эки боксердун мен бокс кылам деп өзү келип атканда ошондой келет. Анан балдарды карап, анан иштеш да керек, анан баладан да аябай талант керек. Талант, чыдамкайлык, эрк керек. Ошентип бала өсүп жыйынтыгында чоң ийгиликтерге жетишет. Мээнети менен. Кече жакында эле биздин окуучу Сейитбел Мунарбек Белоруссияга барып 22
22 мамлекет катышкан турнирде 17-чи ирет болуп жатат. Европа, Азиянын, Кубанын боксерлору келип, ошол жерде 2-чи орунду алып, биздин байрак көтөрүлгөндө биз аябай сыймыктандык. Сыймыктанып, эл аябай көп турат. Ошон үчүн биз үчүн бул балдар менен иштеш чарчоону да унутуп калабыз ошол мамлекеттин атын көтөрүш үчүн. Бир ийгилик жаралганда аркадагы мээнеттер Бүт унутулат. Ошол бир көз ирмем менен байрак көтөрүлүп, ким ойноп атканда. Мамлекет тарабынан кандай сыйлоолор болду Мунарбекке? Мамлекет тарабынан Мунарбекке мына азыр стипендия чыгарып беришти. Бир көрсөтүүбүздө айткан эле стипендия жок. Азыр мына дүйнөдө 3 алган үчүн мамлекет ай сайын Мунарбек 15 000 сом төлөп атат. Сизгечи? Бизге бизге эми как обычно тренер бул Гомскөдө калган неме кичи катар болуп калды. Бирок бизге кичине айлыгыбыз көтөрүлдү. Улакчы мисалы мына көкбөрүчө атты чабат. Ага саяпкерлер даярдап берет да. Саяпкерлер даярдап атты чыгарбаса ат каякта жүгүрөт. Мисалы улакка жарабайт, башка нерсеге жарабайт. Ошол сыңарындай эле башкыруучулар дагы ошо чемпиондорду даярдабаса, чемпиондорго балык бербесе, чемпиондор каяктан кайсы мындай жол жок да алардачы. Туура айтасыз, туура. Анан мен ойлойм ушу көпчүлүк башкыруучулар Гомскөдө калып кетет да. Сиз дагы ошондой болдуңузбу деген суроо болчу болчу. Ушул нерсеге мен ойлойм мамлекет көңүл буруш керек да. Мамлекет туура айтасыз. Сөзүңүздү бөлүп коюм, кечиресиз. Мамлекет азыр мисалы бир окуучу бир жерден жакшы ийгиликке жетишсе, ошонун 30% гонорары, мисалы Олимпиадада, мурдагы Олимпиадада биринчи орунга алтынга $200 000 деген, тренерин 30% деген. Эми 30% где-то $70 000 чекен. Мен ойлойм бул туура эмес. Себеби тренерине балким тең или 2 эсе көбүрөөк гонорар бериш керек. Себеби ошол баланы чыгарыш үчүн тренер биринчи очередь нерви кетет. Андан кийин ден соолугу, андан кийин өмүрүн арнайт ошол балага да. Анан ал бала чыккандан кийин тренерин 30% гонорар бериш, мен ойлойм бул туура эмес. Туура эмес. Өзүнүн ишин таштап башын сайбатпайбы? Эң туура. Мен да ушуну ойлойм. Ошол тренерге даже 2 эсе көбүрөөк бериш керек. Окуучуга караганда. Сиздерге машыктыруучуларга ошол мындай өкүнүчтүү эмеспи? Өкүнүчтүү. Тилек каршы өкүнүчтүү. Эми өкүнүчтүү болсо дагы Кудайга шүгүрдө иштеп келе жатабыз. Патриотизм деп коет. Патриотизм биз кылбасак, буну кел бизге Кытай же башка бир нерселер кылып бербейт. Өзүбүздүн мамлекетибизди биз өзүбүз таанытышыбыз керек. Бул жер биздин өзүбүз бир чакан бир тренерский кабинетибиз, канабыз. Ушул жерде бүт менин өмүрүмдө эмнелер баякындай кандай ийгиликтерге жетишкенбиз ушул сүрөттөрдө камтылган. Жана ошондой эле бул жерде мен жаш кезимдеги алган дипломдордун бири сиздерге көрсөтө кетсем, 2000-жылдын башында алгачкы чемпион биринчи орун түштүк Кыргызстан чемпиону болгондо алганбыз. Мына фотошоптон да көрүнүп турат, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде мына алгачкы фотошопту жасап, ушу дипломдорго, сүрөттөргө чыгарып аткан учур экен. Бул биз үчүн чынында кыйын болчу да. Ооба, кыйын. Ошол малда аябай. Сиздерге да мындай стимул берсе керек. Стимул болгон. Эми бул жерде сыйлыктарыңыз аябай көп экен да, бул мээнетиңизди ушул жерден билсек болот экен. Окуучуларыңыздын жетишкендиктерин бактайт экен бул жерге. Окуучулар мисалы бир эле окуучумун Сейитбул Мунарбектин медалдарын иле турган болсоңуз мойну көтөрө албайт. 60, 70, 80дей медал болсо керек, аябай көп. Алар бул жакка болчу. Чемпион болгонсуздар. Биз дагы эми убагында чемпион болгонбуз. Биз машыгып жүргөн малда мындай шарттар жок эле. Элементарный бизде мелей жок эле, колго кийген. Мелей чет жактан келет эле. Анан ошол малдарда завод, фабрикалар жабылып, үй бүлөбүздө да шарт болбой. Биз бирок тренировканы жакшы көргөндөн колубузга үйдө чачык бар эле. Чачыкты кабат кылып келип иштеген күндөрүбүз болгон. Чыныгы менет менен. Ийгиликтер экен да. Бизде дагы көп жакшы жетишкендиктер болду. Мына мисалы бул немени мурдагы жылы Ош шаарынын мэри бизге лучший, эң жакшы машыктыруучу намын берип, өзү менен кошо бир кичине акчалай сертификаттар тапшырды. Жана ошондой эле бизде
Бул жерде мен Бишкек шаарында өткөн эл аралык курска катышып, тренерлердин курсуна ошол жерге барып жылдыз алып, курстан ийгилик таяктап, бул жерде эми дүйнөлүк олимпиадалык рингтерге чыгууга жолдомо алып келдим. Бокста ушундай кылып койгон, жылдызың болбосо сени дүйнөлүк олимпиадалык немелерге чыгарбайт, мелдештерге. Жылдызыбыз бар, мына алып келдик. Кудай буйрса эми жол ачылды. Азиялык олимпиадалык немелерге бара беребиз окуучуларыбыз менен. Ийгилик. Анан бул спорт баягында үйдө жатып алып мага мамлекет эмне берет дебестен ар бир жаран колдон келишинче ушу мамлекетке салым кошуп, мээнет кыла берсе, жараткан жаратуучу Алла Таала жеңишке сөзсүз жеткирет. Beganas bizden ol balların üçüncüsü. Yaşında uşunday çeyrak. Kanday desem, yaşında kögele. Oşa koktu özörlüğü buna uşulu iyiliklerge jetkirip oturat. Oşol özörlüğü, oşu koktu uşulu emgeklerge alıp geldiler. Her bir atan özünün balası men sıymıktan at, bardığız öyle sıymıktan ağızda. Sebep kişinesine uşuğa özü kızıqıp uşağa hareket kılgan akırımına uşağa jetti. Tuğrul tanıgan. Өзі спортқа қызыққандай өжөр бала эле да, айтқан ишин кылам деген бала эле. Мына Кудайга миң калла шүгүр, тилектерине жетип, балдары Таиландка чейин барып келип атат. Аллага миң калла шүгүр. Бул дагы Кыргызстандын бир эмеси да белгиси, Кыргызстан желектерин жербетип келип атат, алы жетишинче. Эне да, эненин жүрөгү эме дейт го, орут дейт го, баягы мелдешке чыгып, эме кылганда чындыгында эле энекесин да, коя мындай ишке эмне, мындайга эмне эме кылып атат экен деген ойлор кетет да, чындыгындачы. Эненин боору өтө эме болот. Ошого карабастан балам ушунча Аллага миң калла шүгүр ийгиликтерди жаратып атат. Ошо балабыз үчүн сыймыктанабыз биз. Отлично, Данил, молодец. Агайга мен 2006-жылы келгем. Биз келгенде ошол убакта биринчи кикбоксингден баштаганбыз. Агайдын биз үчүн абдан көп мээнеттери кеткен, бизди ушул даражага жеткирип, бизден кийинки да жаш балдарды азыр машыктырып, ушул убакка чейин да өтө берилүү менен тренировка кылдырат. Агайды чындап мен сыйлайм. Бизден 2018-жылы мен дагы кикбоксинг боюнча өзүбүздө өткөн Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында Азия чемпионатында бирди алгам. Мен ойлойм, буга дагы агайдын салымы өтө чоң. Ошондуктан мен агайыма өтө ыраазымын. Дагы мындан кийин иштерине ийгилик, ушундай чемпиондорду чыгарып, жаштарды да өстүрө берсин. Агайды ушул Ош шаарында мен ойлойм, бокс боюнча эми азыр номер 1 деп айтсам болот. Балдарды өтө мындай жакшы машыктырат да. Беканаз мырза, биз азыр ушул жаратылыштын коюнда турабыз. Канча убакыттарда ушул жерге чыгып турасыздар? Анан кандай айырмасы бар? Мисалы, спорт залда машыккан менен ушундай жаратылыш коюнундагынын. Айырма аябай чоң. Бул жерге биз бир жумада бир, болбосо 2 жумада бир келип, балдар менен таза абада ушундай бийигирээк тоолордун арасында машыгып турабыз. Айырма тоодо машыгып, баягы кылдыйга түшкөндө балага функционалкасына өтө жакшы. Баягы дыханияларына, бүт дене немелерине бала чарчабай калат. Чарчабас болуп калат экен. Чарчабай. Ошон үчүн баягы тоодо өсүп, тоолордун арасында жүргөн балдар физический жактан
аябай күчтүү болот. Аларга школаны коесуң, техниканы үйрөтөсүң, физика жагынан бул балдар даяр уже. Даяр болуп келишет. Эми өзүңүзгө өтсөк, өзүңүз кайсы жылы келген спортко? Мен 1996 жылы Ош Айза спорт клубуна келип машыккам. Ошодон бери ошол жерден экинчи өмүрүңүздү арнадыңыз. Өмүрүмө мына уже 24-жыл кетип атат. Спортто кимге ыраазычылык айтасыз? Эми көп ийгиликтерди жараттыңыз да. Сиздин окуучуларыңыз, азыркы учурда окуучуларыңыз дагы көп ийгиликтер жаратат. Кимге ыраазычылык айтасыз спортто? Биринчиден жаратуучубузга ыраазычылык, мактоолор болсун. Андан кийин өзүмдүн ата-энеме, ошол биз машыккан малда кандай кыйынчылык болбогонуна карабай ата-энелерибиз колдон келишинче жардам берип, баягындай поддержкаларды кылып, бизди спортко жиберип турган. Жана ошондой эле өзүм биринчи агайым Омуржанов Тагай агайга аябай ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бизди маштырган Курсан Асанов жана Турдал Оморж агайларыбызга аябай ыраазымын. Айрым адамдар ойлошу мүмкүн, спортчу ушул физический жактан күчтүү, ден соолугу бекемдеши мүмкүн. Дагы кандай болушу мүмкүн? Спортчу деген эң биринчи кичипейил болуш керек. Кичипейил. Сен рингке чыктың, рингде аябай күчтүүсүң, рингден чыккандан кийин эң жакшы адамсың. Кичинекейден баштап чоң адамдарга чейин жакшы мамиле кылган, бардыгын сыйлаган адам болуш керек. Жөнөкөй адам болуш. Жөнөкөй. Мисалы дүйнөнүн чемпиону болсоң да жөнөкөй адам болушуң керек. Ошондо дагы да кадыр баркың элдин арасында өсөт. Агайга 2005-жылы келгем. Анда мен 8-9 жашта элем. Агайды ошондон бери билем мен. Агай эч качан балдарды урушуп, катык тийбейт. Агай бардыгын көңүлүн алып, көңүлгө карап, сүйлөп, кимге кандай мамиле кылышын билет. Агай уже психолог болуп бүткөн. Агай эң жакшы жери бул навичок эле, бул мурун келет эле деп бөлбөйт да. Бардыгын бирдей алып, бирдей караганды жакшы көрөт агай. Агай ушу рингке чыгып атканда да жакшы дух берет. Сени үйдөгүлөр күтүп атат, мамлекет күтүп атат. Сен Кудай буйрса олимпиаданы утушуң керек. Биз Кыргызстанга мындай эмгек сиңиришибиз керек деп жакшы сөздөрүн айтат агай. Мен агай менен иштешкенге башка агайлар кандай экенин билбейм, ошо агай мен үчүн эң мыкты деп элестетем. Жокчулукту көргөн спортсмен чыныгы спортчу болуп чыгат. Баягы үйүндө отуруп алып сливичный масло, колбаса жегенден чыгыш кыйын. Именно катык нан жеп, суу ичип жүрүп, жокчулуктан өскөн бала өтө күчтүү спортсмен болуп чыгат. Ал кыйынчылыкты басып өттү да билет эмне кыйын экен. Мисалы, жөнөкөй эле бир мисал Мени Пакьяо, атактуу профессионал арасында дүйнөнүн чемпиону. Өзү Филиппинден бечара жеринен чыккан бир айылдан. Америка бар тарыхын окусаңыздар жазылып, бомж болуп кеткен. Кийин залга кирип чемпион болуп, канча миллион долларын гонорарын өзүнүн айылына заманбап үйлөрдү куруп таштады. Суроо бергенде мен эч качан унутпайм кайсы жерден чыкканымды деп ошол иштерди жасаган. Ал ошол мындай деңгээлди басып өткөн. Деңгээлди басып өткөндө ошон үчүн билет кыйналып аткан адам кандай акыбалда турганын. Ошо өзүңүз айтып калдыңыз, ошо дүйнөлүк ошо Мени Пакьяого окшогон атактуу боксерлордон кимди мындай баалайсыз? Көптөм атактуу боксерлор. Атактуу баягы мен баалаган бул Мухаммед Али. Мухаммед Али баалайсыз. Мухаммед Али иштегени. Пархай как бабочка, жаль как пчела дейт, иштеген аябай ушундай тегиз. Экинчиден ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атын дүйнөгө тааныткан адам. Биринчи анын аты Кассиус Маркус Клей болгон. Анан мусулманчылык кабыл алгандан кийин эч ким аны атын айтпагандыктан рингте көрсөңүздөр урушуп атып соперниктеринин "Ватсане, мен атым ким" деп туруп уруп туруп ошентип пайгамбардын атын беттеш учурунда айтат. Уруп атып соперник ошентип пайгамбардын атын таңтаганда дүйнөгө ошол. Бегенас мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча биздин көрсөтүүбүзгө катышып, биздин көрсөтүүбүздө өзүңүздүн ушул спорт таржымалыңызды айтып бергениңизге Кудай кааласа биз ишенебиз. Сиздин ушундай Мунарбектей дагы башка окуучуларды дүйнөгө таанытып, Кыргызстанды алмышкерлер таанытып, ушундай жакшы бир иштерди алып барасыз деген ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы ар дайым ушундай элге эмгеги сиңген спортчуларды чагылдырып жүрө бермекчи. Жолугушканча.